Салам Кыргызстан, бул Кел чай ичели теледолбоору адаттагыдай эле салт боюнча анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. 2 саат бою сиздер менен чогуу күндүн темасын талкуулап, сиздердин ой пикириңиздерди кабыл алып, экинчи бөлүгүбүздө коногубуз менен чогуу ал тема тууралуу дагы маек курмакчыбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге кошулуңуздар. Таңкы саат 8ден 10го чейин ар дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрү Любимый СТС телеканалында 8ден 10го чейин түз эфирдебиз. Эмесе бүгүн алдыда сиздер менен чогуу кызыктуу бир теманы алып талкууламакчыбыз жана сиздердин дагы ой пикириңиздер бизге аябай маанилүү. Бир аз убакыттан кийин сиздердин дагы билдирүүңүздөрдү биз кабыл алабыз. Ага чейин келиңиздер, эртең менен туруп ысык чайды ичели. Кайсыл чайды десеңиздер, албетте Пиала Голд чайын сиздерге биз сунабыз. Пиала Голд Цейлон дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй бүлөлөрүбүздө жактырган, жакшы көргөндөй эң мыкты чай үчүн жыпар жыттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала Голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Цейлон сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от. Бүгүн биз коногубуз катары психолог айымыбызды чакырдык. Элиза Абдужапарова, кош келиңиз Элизайым. Жана мен көрүүчүлөргө дароо айткым келип жатат. Балким эгерде сиздин тажрыйбаңыздарда албетте гаджеттер менен байланыштуу өздүк суроолор бар болсо, бизге жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp аркылуу 0508 400 100 номуруна күтөбүз. Азыр болсо өздүк суроолорду бергим келип жатат. Албетте биринчи кезекте эле эмне себептен учурда заманбап балдар гаджеттерден көз каранды болуп калды, Элизайым? Бул суроого жооп узатып коюңузчу. Баарыңыздарга кутман таң алгачкы. Орозоңуздар кабыл болсун, ким кармап аткан болсо. Гаджеттер бул негизи баягы 21-кылым цифровизация заманы болуп атканга байланыштуу. Гаджет биздин жашообузга өтө сүңгүп кирип алды да. Анан эмне үчүн дегенде бул ал жерде балдар эмоция алышат. Общение, байланыша алышат. Көбүрөөк эмоция алышат да. Ошол себептүү бул эмоцияны билесизби, балдар гана эмес, гаджетке чоңдор да көз каранды. Керекпесе биз да көз карандыбыз. Мен айтмакмын, гаджетти бул цифровой наркотик депчи. Цифровой наркотик анткени баарыбызды ошол өзүнө монтип курчап алды, байлап алды да. Эң алгач ошо айткым келгени эмоция. Эмоция алышат. Себеби бизде азыр байланыш өтө азыраак, убакыттарбы же иши байланыш аз, бала менен байланышыбыз аз. Билесизби, биз кайсы бир учурларда, эми мен деле да, мен мурда бир мындан 10 канча жыл мурда бала менен эне 3 жашка чейин үйүндө отурчу. 3-5 жыл. Азыр болсо байкасаңыз, эне баласын төрөп коюп эле 4 айдан кийин жумушка чыгып кетип атат. Баласын нянька багып атат. Эми сиздин баланы башка бир айым сиздин балага эмоция бере алабы? Бере албайт. Ал жөн гана өзүнүн жумушун аткарат. Эне катары сиз ага деген жакындык, ошол мээрим болмок да. Бизде андай жок, ал кечинде эле келет. Кечинде келгенде энеси чарчап келет, тамак жасаш керек, балага көңүл бөлүү дагы эле аз болуп калды. Анан эң оңою гаджетти берип коебуз. Бала болсо гаджеттен мультфильм, ошол жерде сүйлөшүү, ошол жерде ар түрдүү эмоциялар, ыйлоо, сүйүнүү, ошонун баарын гаджеттен үйрөнүп атат. Мен анча өзүмдүн тажрыйбамды айтып кетейин. Менин балам бар, балам 2 жашта. Жана гаджетти көрөт. Изилдөөлөрдүн айтымы боюнча гаджеттерди 3 жашта бериш керек деген маалымат бар экен. Жана бул менен макулсузбу? Жана албетте мен дагы эне катары чектеген аракет кыламын. Анан уруштар болот, анан бергиси келбейт, көргүсү келет. Албетте мындай чыр-чатактар аябай көп болот деп айта аламын. Бирок эне катары ушул кандайдыр бир убакытты кое берип салат экенсиң да. Качан бердим, качан көрүп калды деген нерсени. Жана бул нерсени кантип байкап калса болот, айтыңызчы. Жана кайсыл жаштан баштап балага телефонду, ошол эле уюлдук телефонду берип баштаса болот? Мен сизге кайра суроо берейин да. Сурооңузга суроо менен жооп берейин. Сизге машина кайсы жаштан баштап керек болот? Же сизге саат кайсы жаштан баштап керек болот? Же билбейм, шляпа кайсы жаштан баштап керек болот?
Машина бизге качан керек болот? Бизге необходимый болгондо, как инструмент. Вот гаджет, телефон дагы ошондой. Айтышат 3 жаштан баштап берсе болот деп. Бирок 3 жаш 2 ай же 4 жаш 2 ай 10 күндө бериш керек деген определенный эме жок. Ченем жок да. Гаджет биз үчүн, телефон биз үчүн бул инструмент болуш керек. Качан ошол инструмент кечиресиздер, качан ошол инструмент сага керек болгондо анан берсең болот да. Бирок инструмент бизге эмне себептен керек? Биз андан пайда алганда керек болот. Эми бала телефондон качан пайда ала алат? Мына ошол учурда берсе болот. Анан мындай бар да, баланы деги эме кылып коюп, көңүл жөн кыз мен оокатым кылып алайын, сен отура турчу деген менен берип коюу оңой да. Ал өзүнчө отурат, сизге тийишпейт. Бирок ошол учурда балага ал инструмент керек болот абы? Же керек болгон жокпу? Муну ар бир ата эне ойлонуп көрсүн да. Сиз азыр ойлонуп көрүңүз, мага мен балама ошол инструментти бергенде ал керек болуп өзүнүн керектөөсүн канааттандырып жатабы? Же жөн эле извините за выражение, тупо карап жатабы? Анан бул жерде дагы бир эме балага түшүндүрүп берүү. Мисалы, сага мен ушул гаджетти, телефонду берип атам, бирок бул сен үчүн ойноочу, оюнчук же болсо көңүл ачуучу нерсе эмес. Бул сенден мындан сен бир нерсени үйрөнө аласың. Деп туруп анан ошол контентти көргөзүп бериңиз да. Муну ар бир апага айтат элем. Анткени анын кесепеттери көп да. Эми кесепеттер тууралуу айтып бериңиз. Чындыгында туура белгилеп кеттиңиз. Ойлоп жатамын, ар бир кыргыз айым ошо балага гаджетти берип жатканда мен өз оокатымды батырактан кылып алайын, ошол эле тамакты батырактан жасап алайын, же болбосо батырактан ошо ишимди бүтүрүп алайын деп дагы берип коебуз да. Анан мен эне катары бардык ата энелерди түшүнүп жатам деп айта аламын. Бирок ошол эле нерсенин кесепеттери бар. Жана анын гаджеттерин терс жактарын жана оң жактарын айтып бериңизчи бизге. Оң жактарынан баштайлы. Жакшысынан баштайлычы. Оң жактары болгондо, эми бул биздин жашоого келген нерсенин оң жагы сөзсүз бар. Улам коом өзгөрүп атат, биз да өзгөрүп атабыз. Оң жагы сиз ошол гаджет аркылуу онлайн сабактарды бала менен өтсөңүз болот. Ошол эле эгерде сизде логопедке барууга мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, онлайн занятия кылса болот, тилин оңдоо үчүн. Ошол эле сабакка бара албай калган учур болгондо дагы деле онлайн аны менен иштесе болот, тилдерди үйрөнсө болот. Бул өзүн өнүктүрүү, развивающий, өнүктүрүүчү курал катары кармасак болот да. Терс жактары болсо, терс жактары билесизби, мындан канча жыл мурда мен 13 жылдан бери мектепте иштеймин да. Анан мен жаңы мектепке университетти бүтүп иштеп кирген кезде мындай проблема жок болгон. Балдар арасында тилдин кеч чыгышы деген проблема жок болгон да. Кийин азыркы мына акыркы 10 жылда жага жетпеген жылда балдардын арасында ушундай проблема бар. Баланын тили кеч чыккан. Мисалы, мектепке 7 жаштан келгенде эле билинет, баланын тили кеч кантип билинет. Ал өз оюн толук айтып бере албайт. Коомдо өзүнүн ордун, класста социализациясы жакшы болбой калган, класста өзүн таба албайт, анан эске тутуусу начар. Иши кылып, азыр мындай диагноз коюп калышты врачтар: задержка речевого развития депчи. Ага кээде психологического деп кошулуп кетет. 2-3 жаштан баштап, 2 жаштан баштап баланын, негизи 1 жаштан 3 жашка чейин баланын мээсинин иштөөсү абдан бат болот да. Анан ошол мезгилде речь калыптанат, сүйлөө калыптанат. Сүйлөө калыптанганда сиз балага берип койдуңуз, бая телефонду берип койдук. Бала эмне кылат? Эч ким менен сүйлөшпөйт, телефон менен эле отурат. Ал жерде быстрый контент.
бат-баттан яркий эмелер персонаждар бат-баттан кетет да, баягы мээ бат иштейт, плюс тиги бат-баттан кеткенде успевать этпей калат, баягы переваривать эткенге успевать этпей калат дагы. Анан ошо менен сүйлөшпөйт, эми телефон менен сүйлөшпөйт, ал только көрө берет, запоминает, көрө берет. Анан сүйлөө речи артка калат. Качан сүйлөө речи артка калганда мышление дагы артта калып баштайт. Ойлонуусу, эске тутуусу артта, ой жүгүртүүсү артта калып баштайт. Анан азыр көбүнчө эң биринчи себеп ошол болуп атат да, жаман жактарынын эң биринчи себеби ошо баланын задержка речи образы. А бизде болсо эмне болот? Ой, менин балам тили орус тилинде чыкты, ура, англис тилинде чыкты дейт. Бирок сиз үйдө кайсы тилде сүйлөшөсүз? Бул проблема менен мен да кабылгам. Мен телефон бербечүмүн, бирок телевизор көрсөтүп койчумун баламды. Кийин 4 жашта менин балам аябай умный да, бирок азыр ошондой, бирок 4 жашта тили бир кытай тилинде сүйлөшчү. Андай деген бардык, азыр ар бир 3-чү үй бүлөдө ошондой да. Биз аны лечение кылдык кийинчи. Анан бирок мен специалист болуп ошо өзүмдүн катамды эме кылдым да, билдим да, лечение кылдым да баламды. Канча 2-3 класска чейин биз невропатологдо турчубуз. Антпегендер бар да, ой, атасынын тили кеч чыккан, тиги чоң апасынын тили кеч чыккан дегендер бар да. Бирок ал мурда макул кеч чыгып кийин сүйлөп кеткен, ал кез башка, азыркы кез такыр башка. Эгерде 3 жаштан өтүп балаңыз 4 жашка карап калып, отдельный мама, папа деген сөздөрдү айтып, бирок оюн толук жеткире албаса, демек сиз гаджетти көбүрөөк берип койдуңуз, телевизордагы мультикти көбүрөөк берип койдуңуз, анда сразу эмеге барыңыз, тиги специалисттерге барыңыз. Дал 3 жаштан 4 жашка чейин байкап туруп, анан эгерде дал ушундай нерселерге туш болсо, күрөшүүгө убакыт келди десек болот экен. Керек болсо 3 жаштан баштап дейли. 3 жаштан баштап десек. Урматтуу көрүүчүлөр, учурда биз гаджеттердин зыяны жана пайдасы тууралуу талкуулап жатабыз. Жана өздүк суроолор бар болсо дагы бизге жөнөтсөңүздөр болот. Бүгүнкү биздин студиябызда психолог Элиза Абдужапарова бардык суроолорубузга жоопту узатууда. 0508 400 100 номуруна сиздерден дагы суроолорду күтүүдөбүз. Байкасаңыздар, консультация алууга дагы жакшы мүмкүнчүлүк деп айта аламын. Ошондуктан жазганга шашылыңыздар. Бир аз убакыттан кийин сиздердин билдирүүңүздөргө өтөбүз. Ага чейин кайталап кетели. Кел чай ичели теледолбоору учурда гаджеттердин пайдасы жана зыяны тууралуу талкуулап жатабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, ар дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрү Кел чай ичели теледолбоору таңкы саат 8ден 10го чейин түз эфирде дал Любимый СТС телеканалында. Бардык чыгарыштарыбызды сиздер YouTube платформасында Любимый ТВ деп жазып туруп бизге катталып көрө аласыздар. Жана Instagram баракчага дагы катталууну эч унутпаңыздар. LTV Check-it KG деп Instagram баракчабызга катталып, сиздер биздин телеканал боюнча жана долбоорлорубуз боюнча бардык жаңылыктарга ээ болосуздар. Дагы бир жолу кайталап кетели. Кел чай ичели теледолбоору бүгүн гаджеттер тууралуу талкуулап жатат. Өздүк тажрыйба, окуялар дагы бар болсо, суроолор бар болсо биздин коногубузга узатыңыздар. Психолог айымыбызга жакшынакай консультация алууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. WhatsApp номурубуз 0508 400 100 номуру, SMS же WhatsApp аркылуу бизге билдирүүлөрдү жөнөтүңүздөр. Тилекке каршы чалууларды гана биз кабыл албайбыз. Биз болсо бир аз убакыттан кийин, бир аз тыныгуудан кийин эфирибизди улантмакчыбыз. Бизден эч алыстабаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо эфирибизди улантуудабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда психолог Элиза Абдужапарова жана биз гаджеттер тууралуу талкуулап жатабыз. Буга чейин биз терс жактарын жана оң жактарын да талкууладык. Жана урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздерде дагы суроо бар болсо, албетте жөнөтсөңүздөр болот. 0508 400 100 номуруна суроолорду күтүүдөбүз. Жана албетте Кел чай ичели теледолбоорунун алкагында сиздерге биз чай сунуп жана чайга чакыруудабыз. Албетте чогуу сиздер менен келиңиздер. Пиала Голд чайын ичмекчибиз. Пиала Голд Цейлон чайы тууралуу сиздерге мен айтып бергим келип жатат. Бул дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй бүлөлөрүбүздө жакшы көргөндөй эң мыкты чай үчүн жыпар жуттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала Голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт.
үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди уут. Мен болсо дароо телекөрүүчүлөрдүн суроолорунун бирин өткүм келип жатат. Аябай кызыктуу бир суроо келиптир. Саламатсызбы? Балам 1 жашынан эле баштап телефондон чыкпайт. Жана 4кө чыкты. Английский үйрөнүп, YouTube'дан ар кандай нерселерге үйрөнүп жатат. Бул жакшыбы? Кандай деп ойлойсуз деген суроо келиптир. Сиздин ой пикириңиз? 1 жаштан баштап балага телефонду ошол көрүүчү берди да, мамасы берди. 1 жаштагы бала чуркап барып телефонду алып алган жок. 1 жашка чейин балага телефон бар, ушундай нерсе бар, бул нерсени колдонсо болот деп ата-эне көргөздү. Анан азыр YouTube'дан англис тилин үйрөнүп атыптыр. Бул абдан сонун, эң сонун. Бирок кийинкиңизде кооптуу болбойбу деп сурамакмын да ошол. Кесепеттери бар десек. Кесепеттер бар. Кийинки азыр англис тилин үйрөнүп атат. Сонун англис тилди мисалы кийинчерээк деле үйрөнүп алса болот. Бирок 5 жашка чейин уже үйрөнүп калыптыр. Бул абдан жакшы. Бирок ошол андан ары чоңойгонуна бул кооптуу болбойбу? Дайыма телефондо отуруу. Англис тилин үйрөнүү эмес, телефондо дайыма отуруу кооптуу эмеспи деп сурамакмын да, себеби кооптуу. Анткени жана айтпадымбы? Цифровой наркотик депчи. Биз мисалы TikTok, YouTube, Instagram, мунун баары бул социалдык тармактын баары бул цифровой наркотик деп айта алат элем да. Анан дайыма ошол цифровой отура берүү ошол тармактарда зависимость калып келет да баланы. Кийин сиз балаңыз өспүрүм куракка келгенде, 14-15 жашка келгенде, өспүрүм курак бул бир периодтан экинчи периодка өтүү да, негизи ошондой да, анан организм дагы алмашат, характери да өзгөрөт. Ошол учурда балаңыз ошол эң жакын досу телефон болуп калбайбы деп айтмак элем да. Жакшы. Сиз ошо айтып кеттиңиз, зависимость деп, көз карандык тууралуу. Бала ошо телефонго көз каранды болуп калгандыгын кантип түшүнсө болот? Көз каранды болуп калгандыгын биринчи өзүңүздүкүн аныктабаңыз да. Сиз телефонго көз каранды болуп калганыңызды кантип билесиз? Мисалы, мен мондай жумушумду бүтүрүшүм керек эле, бирок аягы телефондо отурам. Кайра телефонду карай берем. Телефон бул менин жаныман чыкпаган бир жакын адамым да. Телефонуңуз мисалы бир саатка телефонуңузду бир жакка таштап коюңузчу, кандай болосуз? Балада дагы ошондой болот да. Мисалы телефонун алып, өзүнүн личный телефону бар. Азыр көбүнчө балдарда ошондой. Аны алып койсоңуз истерика болот, кыйкырып өкүрөт, ыйлайт, тамак жебейт, сиз менен урушуп кетет. Мына ошол зависимость. Сиз менен. Кээ бир балдар бар, телефонду көрөт, анан жүрүп ойнойбуз, же болбосо телефонду көрүп таштап коюп, анан дальше мындай аны мындай да өтө катуу кабыл албайт да, телефон жок экенинчи. Алар это норма да. Жанагынтип истерика кылып, урушуп, чапкылап деп келип чачын жулган, бул зависимость. Айтыңызчы, ушул чапкылап деп келип деп кеттиңиз, урушуудан кантип ушу телефонду алып салса болот? Урушсуз жок деп айтайын, анткени көпчүлүк учурларда албетте баладан телефонду алуу бул аябай оордукту жаратат. Жана сөзсүз түрдө алыш үчүн сен балаң менен урушуп, чаташып, жок телефон болбойт деп анан толугу менен бир жума саат телефон бербейм деп да кандайдыр бир ошондой маселелерди коюп туруп анан алып аласың. Бул туурабы же туура эмеспи? Же болбосо эгерде туура эмес болсо кантип баладан ошо телефонду четпесе болот? Эми мындай да, биз баарыбыз ушул телефон менен ишибиз бүтүп калган азыр. Гаджет менен ишибиз бүтүп калган, баардык жумушубуз ошого байланышкан. Анан балдарда да анан элестетиңиз мындай да, сиз бир кандайдыр бир жаңылыкты ошол телефон аркылуу көрөсүз, билесиз, ошол жашоодо эмне болуп атканын билесиз. Анан менин балам дайыма телефон көрүп атат деп туруп, аны бир жумага алып салдыңыз да. Балаңыз эмне болот? Баягы жашоодон артта калат да, эми мындай грубо айтканда.
Себеби өзүнүн курдаштары, классташтары, достору булар бир оюн тууралуу сүйлөшүп атат деп коюңуз. Баланын телефону бир жумадан бери жок. Ал жөнүндө кабары жок болуп калды. И тигилер менен байланышууга, сүйлөшүүгө дагы бир ал как будто артта калгандай сезилип калат да. Өз-өзүн ушинтип сезет десек. Өзүн ошентип сезет, артта калган. Сиз деле мисалы телефонуңуз жок болсо, жаңылыктан артта калып атпайсызбы? Ошол сыяктуу болот. Ошондуктан балага мисалы сиз эгерде эми бул жашына жараша, кичинекей балага телефон берип атасызбы, 3 жаштан баштап же 2 жашта, негизи 2 жашта берүүгө болбойт да. Берип атасызбы, анда сиз мультфильм көрүп атасызбы, чогуу көрүңүз да. Жок, бер деп тияка таштап койбой, чогуу көрүңүз, чогуу обсуждать этиңиз, аны талкуулаңыз, ошол мультфильмди эмне жөнүндө болуп атат, сүйлөшүңүз да бала менен. Анан сен кээ бар, сен мисалы 5 алып келбесең иш кылып, мен сага наказание катары телефонуңду бир жумага алып койдум, себеби сен сабак окубай калдың. Анда деген кайра сиз телефонду бергенде бала деген жанагы упущенный калтырып калган нерсени толуктап алышы керек болот. Сиз таптакыр анда деген мындай эме болуп калат да. Экөөңөрдүн ортоңордо торг болот да. Шарттарды түзүп десек. Шарттар түзүү болуп калат да. Анан жашооңуздарда дагы ошентип бири-бириңерге только ошондой соодалашуу ыкмасы менен болуп калат да. Ошон үчүн мисалы кичирээк балдарга, мектепке чейинки балдарга 20 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин телефон көргөзүү, бирок көргөзүү менен күнүнө. Көргөзүү менен сиз жөн эле монтип барын арыда отуруп коюу эмес, чогуу көрүү. Чогуу көрүү, анткени деген жанагы яркий персонаждар бат-баттан монтип кеткенде, бул баланын зрениясына, кабыл алуусуна бардыгына зыян. Кабыл алуусунан дагы эске тутумунун начарлашына. Азыр көп бала эмес, чоң адамдар дагы айтышат да, мен эске тутумум аябай начар болуп калды. Ага эмне күнөөлүү? Быстрый контент күнөөлүү болуп калып атат да. Быстрый контент, TikTok бат-баттан бир мүнөттүк видеону эч качан көрбөйт адамдар. Секунд 15-20 секунд. Аягына чыкпайт, быстрый контент. Ошондон мээ деген жетишпей калат, баягыны сактап калганына эсине. Ошон үчүн эске тутуусу начар болот. Анан ошондуктан таптакыр бербей коюуга дагы болбойт. Жанагы башында айтпадымбы, инструмент катары бул сага эмнеге керек, телефон мага эмнеге керек, связьга керек, мол нерсени мисалы тапшырма жазыш үчүн керек, кээде китеп, электрондук китеп болуп калат. Кичинекей балага болсо бир макул тил үйрөнүш үчүн керек, же жөн эле мультфильм көрүш үчүн керек. Бирок чектелүү убакытта гана. Эмесе мен үй бүлө мүчөлөр тууралуу дагы азыр талкуулагым келип жатат. Эгерде балага энеси телефонду тыюу салса, атасы болсо телефонду берип койсо, албетте бул жакта дагы бала ойлонуш ыктымал да, мага телефон болобу же болбойбу, түшүнбөй дагы калат, тыюу салдыбы же тыюу салган жокпу. Бул тууралуу айтып кеттиңизчи, үй бүлө мүчөлөрү мүчөсүнүн бирөөсү четтетсе, албетте бардыгы дагы тыюу салышы керек да, туурабы? Бул жердечи баланы вообще тарбиялоодо деле ата-эне менен анан жанагы чоң ата чоң апасы менен тургандар болгондо балада мындай бир типтүү тарбиялоо болбой калат да, анткени чоң ата чоң апасы постоянно болуша берет, ата-эне наказывать ете берет. Бир типтүү тарбия жок жерде көйгөй пайда болот да. Ошол сыяктуу эле мисалы аялы апасы телефонду алып койду, атасы келип мээ деп берип койду. Авторитет ким болуп атат? Атасы болуп атат. Атасы болуп атат. Апасы ким болуп атат? Ага бир коркунучтуу жескемпир десек болот. Ооба, жескемпир болуп атат да. Ошон үчүн сиз балаңызды бала тарбиялоо бир аябай эме да, бул оор олуттуу нерсе да. Ошон үчүн экөөңүздөр бирдиктүү болушуңуздар керек. Чогуу бала менен мындай түшүндүрүү болуш керек да. Бизде азыр түшүндүрүү жок да. Бирдеме болсо мээ телефон, же болсо кыйкырып өкүрүп урушмай. Жакшы. Келиңиз анда телекөрүүчүлөрдөн дагы бир суроону окуп кетели. 0546 номуру менен аяктаган абоненттен суроо. Саламатсыздарбы? Келчайчеле теледолбоору телефонду балдардын колунан алып койсом дагы таап алышат, ыйлашат, эмне кылса болот деген суроо. Балким телекөрүүчү жаңы гана кошулган болсо, албетте бир нече кеңештерди берип кетиңиз. Ыйлашат. Балаңыз канча жашта да?
ошону эметиңиз, балаңыз канча жашта. Мисалы, ал кичинекей жанагындай түшүнбөгөн балдар болсо, түшүнбөй 4-5 жашка чейин, 4 жашка чейин мисалы түшүнбөгөн балдар болсо, анда жанагы чогуу отуруп азыр түшүндүрүп, экөөбүз чогуу мультфильм чогуу көрөбүз, чогуу обсуждать этебиз, талкуулайбыз. Анан кел эми телефонду алып коелуп деп, ооба, бул аябай оор. Бат эле көрүп калган нерседен чыгып кетиш бул өтө эле оор. Бирок акырындык майда шаг менен результатка жетип алсак болот. А эгерде чоңураак мектептеги окуган балдар болсо, алар уже түшүнөт. Алар эми мектеп программасын түшүнүп аткан бала башка нерсени дагы түшүнөт, эгер аң сезими толук болсо. Бул учурда буга деле шарт менен. Мисалы, анын чогуу отуруп телефондун өткөндө бир эме болду. Менин кызым менен окулистке бардык да. Ошондо окулист мага унутуп калдым формулировкасын, бирок эмеде карманная убийца деппи, ушундай кылып мага берди да. Андан экөөбүз баягы карманная убийца деген эмне экенди анан кызым экөөбүз чогуу отуруп окудук. Бул телефон тууралуу болчу, постоянно телефон көрүү. Болбосо ага чейин телефону жок болуп калса, менин кызым дагы илачу да. Чоң эле 3-класс кыз, бирок нерв болуп, мен зарядкамды албай келиптирсиңер, анан ушундай болчу. Анан баягыны окудук, кандай кесепети бар, кандай зыяндуулугу бар. Ошондон кийин ал баягы түшүнүп калды. Эми азыр телефон, ал врач телефонду таптакыраны көрбөсүн деген, азыр көрбөйт да, аны башка нерсе менен заменяйм. Жакшы. Алдыда болсо биз эмне менен алмаштырса болот экендигин дагы талкуулайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Учурда биз гаджеттердин зыяны жана пайдасы тууралуу талкуулап, жана сиздердин суроолоруңузду да окуп жатабыз. Суроолорду бергиңиздер келсе, биздин психолог айымыбызга 0508 400 100 номуруна жазыңыздар, жөнөтүңүздөр. Чалууларды кабыл албайбыз, СМС же WhatsApp аркылуу билдирүүлөрдү жөнөтүңүздөр. Гел чайчилей теледолбоору Любимый СТС телеканалында учурда түз эфирде жана таңкы саат 8ден 10го чейин ар дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрү Любимый СТСте сиздер менен чогуубуз. Ошол себептен келиңиздер, 8ден 10го чейин ганабыз, суроолорду беренге жетишиңиздер. Биз болсо бир аз тыныгуудан кийин эфирибизди улантабыз. Эфирибизди улантуудабыз. Жана Гел чайчилей теледолбоорунун башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Цейлон дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй бүлөлөрүбүздү жакшы көргөндөй эң мыкты чай үчүн жыпар-жыттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала Голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Цейлон сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от. Дароо эле улантып, жана биз коногубуз менен чогуу буга чейин гаджеттер тууралуу, социалдык тармактар, интернет тууралуу талкууладык. Азыр болсо келиңиздер бир аз эс алып алалы деп айтайын. Коногубузга Элизабет Жапарова менен биз азыр буга чейин бул тууралуу талкууладык. Жана бир аз кичинекей кыскача оюнубуз бар. Блиц-опрос десек болот. Сизге биз ушундай ойдон келбеген десек болот. Өзгөчө кызыктуу суроолорду даярдап койдук. Бул жолу менен 10-13 суроо болушу ыктымал. Жана сиздин мындайча айтканда негизинен эң негизгиси сиз бул суроолорго так жооп бергенге аракет салышыңыз керек деп айтайын. Бул жол менен бир суроого 10-15 секунд жооп берсеңиз болот. Даярсызбы? Аракет кылайын. Келиңиз, анда дароо эле биринчи суроо. Шамал эмне үчүн согот деп ойлойсуз? Шамал бул деген эменин жаратылыштын кубулушу, ошондуктан согот. Кийинки суроо. Машинага дөңгөлөк эмне үчүн керек? Жүрүш үчүн керек. Жакшы. Эмне үчүн балмуздак муздак? Аты айтып тургандай эле бал муздак деп аткандан кийин ошончо муздак болуш керек, анан жайында жечү тамакта. Канаттууларга канаттар эмне үчүн керек? Учууга. Учууш үчүн. Мектепти ким ойлоп тапкан? Ой, мектепти билбейм ким ойлоп тапкан, бирок эми окуш керек да. Тетиги билбейм ким ойлоп. Адам ойлоп тапкан. Адам ойлоп тапкан, жакшы жооп. Эмне үчүн суу нымдуу? Анткени суу да
Жакшы жооп. Эмне үчүн кирпиге ийнелер керек? Кирпиге өзүн защищать этиш үчүн. Коргош үчүн. Коргош үчүн. Жакшы жооп. Эмне үчүн күн жаркырап турат? Күн ошондой планета. Жаркырап тийип турган планета. Анан күндү жаратылыш кылуучу жаап калганда жаркырабай калат. Айлык деген эмне? Айлык деген бул ар түрдүү понятие. Бул акча тууралуу болсо болот, же болбосо бул убакыт тууралуу айтса болот. Иттер эмне жөнүндө ойлонот? Иттер тамак жөнүндө, анан өзүнүн эми аны иттен сураш керек, бирок тамак жөнүндө анан кантип коргош керек үйдү деп ойлонсо керек. Эмне үчүн мышыкка тырмактар керек? Мышык деген тиштей албайт да, алтытат да. Азаматсыз. Жаңы жылдык балаты эмне үчүн жашыл түстө? Балаты деги эле жашыл түстө, жаратылыштан. Ал саргарбайт, ал көгөрбөйт. Эмне үчүн бычак курч болушу кажет? Кесиш үчүн. Үй тапшырмасын ким ойлоп тапкан деп ойлойсуз? Мугалимдер. Эмне үчүн иттер мышыктарды жактырбайт? Иттер мышыктарды жактырбайт. Анткени мышыктар үйдө жашайт, иттер эшикте жашайт. Балким иттер дагы үйдө жашагысы келчү. Эмне үчүн бардык даамдуу нерсе зыяндуу? Даамдуу нерсе зыян. Ошон үчүн неге бардык даамдуу нерсе зыян? Жок, бардык эмес. Кээ бир мисалы овощи, фрукты даамдуу, бирок зыян эмес. Адамдын колу менен чыгарылган нерселер булар зыянда, жанагы гамбургер, эт. Жакшы, бул акыркы суроо болчу. Жана байкасаңыз, бул суроолорду бул оюнду эмне үчүн биз ойлоп таптык десек, эгерде интернет тармагын колдонсок, чоңдор ошол эле интернетке кирип, эмне үчүн балмуздак, муздак мектепти ким ойлоп тапкан деп жазсаң, албетте ал жакта бүт маалымат чыгат деп айта аламын. Жана бул биз атайын командабыз менен интернеттин, деги эле ушу гаджеттин оң жагы деп атайын ойлоп таптык десек болот. Пайдалуу жактардын бири, албетте каалаган маалыматты ал жактан билип алуу десек болот да. Рахмат ойноп бергениңизге. Эмесе Элизайым албетте мага аябай кызыктуу болуп жатат. Балким телекөрүүчүлөрдүн арасында дагы ата-энелер, балдар, деги эле ушул консультация алгысы келген адамдар бар. Сиздин дагы өзгөчө ушул курстарыңыз тууралуу болобу, же болбосо кантип сизге терапияга туш болсо болот, айтып бериңизчи. Сизге каяка жазса болот? Негизи акыркы бир жылдан бери онлайн курстарды алып барып жүрөмүн. Бул курстар мамиле психологиясы тууралуу. Мамиле дегенде жалгыз эле аял эркектин мамилеси эмес, баардык өзүнө болгон мамиледен башталган курс бар, марафон бар. Өзүн айымдарга арналган марафон, мени өзгөрткөн 14 күн деген. Ал жерде эң оңой тапшырмалар менен сон трансформация алгандар бар. Ал дагы онлайн, ооба. Анан эмне үчүн онлайн? Себеби региондордон катыша алышат да. Мен бир көп трансформация болгон адамдар абдан көп, особенно айымдар. Бирөөсүн айта кетсем, алыскы Жумгал жергесинен бир жаш келин эле. Ошол биринчи курска келгенде кечигип келди да. Бир 2-3 күн кечигип калды. Анан экөөбүз онлайндагы аны курстан тышкарыда иштеп калдык. Анын айтуусу боюнча кичине кезинде аны групповое изнасилование болгон экен. Ал келинге ал өзүн кийинкиге чейин ушундай мен я испорченная деген нерсе менен жашап жүргөн экен да. Анан ошол экөөбүз жок 2 ай катышты, бир эле курска 2 ай катышты. Кийинки өзгөрүүсү ошол өзүнүн айтып бергени эң биринчи эме болчу. Чачымды даже тарачуу эмесмин дейт, чачымды байлап коем. Анан чачышып калган жерин кыркып салам дейт да. Азыр болсо экөөбүз дагы деле анда санда сүйлөшүп турабыз. Азыр чачым боеп, өзүн карап, бир ушундай болду да. Бул өтө керек нерсе. Анан жөн эле мисалы лекция окуу эле эмес, мен курстарымда именно терапия кылабыз да. Арт терапиясы, анан азыр метафорикалык карталар менен иштеп калдык. Психологиянын бир инструменти, ошолор менен
терапия кылабыз. Эмесе каяка барса болот? Инстаграмга жазабыз, Инстаграмга жазса болот, жана WhatsApp номериме жазса болот. Учурда биз сүйлөшүп жаткан учурда Элиза Абдужапарова деп сиздин титриңиз чыкканда астында Инстаграм баракчасы турат, ошол жака сиздер катталып жазсаңыздар болот, Дагы кошумчалап кетесиз. Ооба, анан офлайн терапия. Офлайн болсо бул индивидуально, жекече иштешүү. Бул жолугушуп, Бишкек шаарында болсо жолугушуп жекече иштешебиз. Кээ бирки көбүнчө мырзалар кайрылып калышат. Алар онлайн Москвадан көп кайрылышат да, негедир онлайн иштешет. Эгерде сыр болбосо айтып кетиңизчи, Кыргызстанда көпчүлүк адамдар кайсыл көйгөй менен сизге кайрылышат? Ар кандай мырзалардын көбүнчөсү эми мен аялыман башка бирөө менен, аялыман тышкары башка бирөө менен жашап алгам, ошону алып алгам, эми экөөнүн ортосунда чайналып атам дегендер. Үй бүлөлүк маселе. Үй бүлөлүк. Кээ бирөөсү өткөндө бир байке, улуу эле байке экен, 60-ка чыккан, паническая атака деп коет, паникалык атака боюнча иштештик, экөөбүз бир 5 терапия алдык окшойт. Кызыктуу. Ооба. Эң сонун. Жоңузга рахмат. Билип алдык эми сизге каяка кайрылса болот экендигин. Жана келиңиз биздин темабызга кайрадан кайтып келип, гаджеттер тууралуу буга чейин биз телекөрүүчүлөргө убада берип кеттик. Гаджеттерди эмесе эмнеге алмаштырса болот деген суроого жеттик. Ооба, эң сонун суроо. Жооп берип коюңуз. Эң сонун суроо. Гаджетти эмнеге алмаштырса болот? Мен бул дагы өзүмдүн практикаман болду. Бул кызым менен байланышкан практика. Акыркы убактарда эле көзү досканы көрбөй атат. Анан биз эмеге офтальмологко бардык. Бир курс леченияга эле ушунча көп акча кетти. Бирок эми толугу менен зрениясын кабыл ордуна келтирүү үчүн дагы көп убакыт бар да. Анан ошондон тартып биз ал баягы телефондун ордун башка нерсе менен заменять эттик. Эмне менен? Кружок рукоделия, кол өнөрчүлүк кружогу. Кол өнөрчүлүк кружогунда бул баланын эске тутуусуна жана ошондой эле кол жазмасы начар деп мугалимдер начальная школа айта берет. Ошол колдун учтарында моторикада нерв системалары бар. Ошол майда нерселерди үйрөнүп жасаганда кадимкидей кол жазмасы оңолот, анан мындай усидчивый болуп калат да балачы. Бул бир. Экинчи спорттук секциялар. Бул сууда сүзүү, анан теннисте ойноо. Эгерде сиздин балаңыз зрениясы начар болуп калган болсо, теннис ойнош керек. Теннистин тобу оранжевый түздө. Оранжевый түстө, анан ал теннисти монтип ойногон сайын көздө деген бул эң сонун эме болот экен. Гимнастика. Гимнастика, күндө эле бала гимнастика аткара бербейт, теннис ойноду, бул сонун гимнастика. Эгерде сиз теннистин топторун даже жанагы оранжевый топту боеп туруп смайлик кылып койсоңуз, андан сонун да. Ошо смайликти байкап маанай дагы көтөрүлөт. Би бул өтө сонун, эмнеге дегенде бийдин движенияларын аткаруу менен баланын эске тутумун жакшырта алабыз. Анткени бийди баары эле аткара албайт, ошон үчүн анын движенияларын аткаруу бул мээге эң чоң упражнение да. Дагы эмнени унутуп атам? Сүрөт тартуу. Эгерде бала кичинекей болсо сүрөт тартуу. Деги эле аны алмаштырчу нерсе абдан көп. Эң башкысы биздин каалообуз болушубуз керек. Анан жөн эле ага акча короткум келбейт. Ай убактымды башкага бөлүшүм керек эмес, кийин өзүбүзгө кооптуу баладан көрө азыр ошону ойлонуп койгонбуз. Албетте, балдар бул биздин келечегибиз, аны да унутпашыбыз керек. Жана дал ушундай жагымдуу нотада деп айтып кетейин, биздин эфирибиз дагы аяктап калды, аягына жетип калды деп айта аламын. Жана биринчи кезекте Элизайым сизге терең ыраазычылык билдиремин. Сизге да рахмат. Бүгүн чындыгында Кел чай ичели теледолбоорунун алкагында аябай пайдалуу тема болуп кетти деп ойлоп жатамын. Анткени бул тема албетте кичинекей балдарга гана эмес, бүт бардык үй бүлө мүчөсүнө тиешелүү деп айта аламын. Чоң адамдарга дагы ошол себептен сизге терең ыраазычылык. Деги эле өзүңүздүн жумушуңуз менен аябай пайда алып келет экенсиз. Ошондуктан психолог катары сизге ыраазычылык билдиремин. Урматтуу биздин коногубуз, кичинекей болсо дагы биздин ушул демөөрчүлөрүбүздөн белегибизди кабыл алып коюңуз, ооз ачарда ушу чайдан байкап ичип коюңуз, Рахмат чоң. Сизге рахмат.
Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябызда Элиза Абдужапарова, психолог айымыбыз гаджеттердин зыяны жана пайдасы тууралуу айтып берди, жана деги эле алардан кантип арылып, эмнеге алмаштырса болот деген дагы суроолорго жоопту узатты. Урматтуу көрүүчүлөр, Кел чай ичели теледолбоору ар дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрү таңкы саат 8ден 10го чейин Любимый СТС телеканалында түз эфирде. Ошондуктан дал ушул убакытта бизди көргөнгө, суроолорду бергенге жана ой пикирлерди жөнөткөнгө жетишиңиздер. Жана биздин Instagram баракчага да катталууну биз чакырмакчыбыз. Instagram баракчабыз LTV Check It KG. Ал жакта биздин телеканал менен байланыштуу, долбоорлор менен байланыштуу бардык жаңылыктарга ээ боласыздар. Эгерде Кел чай ичели теледолбоорунун чыгарылыштарын көргүңүздөр келсе, түз эфирден кийин бир нече күндөрдөн кийин сөзсүз түрдө бардык чыгарылыштар Любимый ТВ деп YouTube платформасына жазсаңыздар дароо чыгат. Ал каналга катталып, жана ал жака бизге дагы бардык долбоорлорду кайталоо түрүндө көрө аласыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен мен Сезим Имамадыева болдум. Кел чай ичели теледолбоору жана бүгүн гаджеттер боюнча биз психолог Элиза Абдужапарова менен сүйлөштүк. Чоң рахмат сизге. Жана албетте биздин чыгарылыштарда кандайдыр бир теманы, кайсыл теманы ачкыңыздар келсе, же болбосо кайсыл конокту көргүңүздөр келсе дагы бизге жазсаңыздар болот. WhatsApp номерубуз 0508 400 100. Эмесе кийинки биздин чыгарылыштарга чейин амандашканча сак саламатта туруңуздар.